Abu Hurayra radhiyallahu anhudan kelgen hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ушундай дейт экен. Ушундай деп айтты. Өзүнө тиешеси болбогон ишке баш салбаганы адамдагы исламдын толуктугунан кабар берет дейт. Bir adamдын өзүнө тиешеси болбогон ишке баш салбаганы адамдагы исламдын толуктугунан кабар берет деген. Тирмизи шариф. Abu Hurayra radhiyallahu anhu деген адам бул сахабалардын эң улууларынан болот. Улуусунан дегенибиз бул илим жаатында, хадис жыйноо жаатында, хадистер жаттоо жагында Абу Хурайрадан өткөн адам чанда эле болгон. Бирок Абу Хурайра өзгөчө пайгамбардын жанында жүргөн адам, жаштайынан пайгамбардын менен сиңирип сиңген адам. Мисалы эле сиздердин жаныңызда баягы биз айтабыз го, алма шагынан алыс түшпөйт деп. Эмне үчүн андай десе, ошол эмнени көргөн болсо, эмне менен жүргөн болсо, эмне менен жашаган болсо, ал ошол баягы алма бактан түшсө деле баягы ошол эле жерге ошону эле кылат деген сөз. Дегеним ушу сахабадан болгон эң жакшысы Абу Хурайра да ушундай болгон. Ал пайгамбардын балдай ширин, өтө бир жакшы сөздөрүнүн бардыгын тең дайыма субханалла жаттап, ошол эле мезгилде ошону да бизге да жеткиздирген адам. Эми кара. Бул хадис дейт, бул хадис айтып аткан эмелик пайгамбарыбыз айтты. Өзүнө тиешеси болбогон ишке баш салбаганы адамдын исламдын толуктугунан кабар берет дегени ушул дейт да. Бул өзгөчө шариятыбызда исламдагы орду бар экен. Бул адеп жаатына кирет экен. Мисалы эки өкүм жосо тыюу салуу жагына турган болсо, бул адеп жагына кирген хадис деген. Эми караңыз, Абу Дауд деген чоң бир хадис жыйноочу, Аллах андан ыраазы болсо эткен, сүннөт негиздерин камтыган 4 хадис бар экен. Сүннөт негиздерин камтыган 4 хадис бар деген экен. Ошонун бирөөсү ушул хадис деген экен. Дегеним айта турган сөзгө өзгөчө маани көңүл буруш керек экен. Кара. Эгерде исламдын негизги максаты тынчтык боло турган болсо, бул хадис ошол нерсе алып келет экен. Же болбосо коомчулуктун арасында канча деген бир мындай ызычуулар боло турган болсо дагы, ошо исламдан, динден түшүнүүгө кенен адам эмне кылат экен? Ошол топтордун ичине кирип, же болсо муну туура же муну туура эмес дебестен, субханалла эмне эткен? Баягы жакшыраак жагын карайт экен. Же болсо ушул мага керекпи же кереги жокпу деп ойлонот экен. Сиздер менен биз эле ойлонобуз да, туура, бир нерсе кылардын алдындачы, мага ушу тиешеси барбы же жокпу деп туурабы? Ошол себептен бул хадистин негизгиси, эгерде кимде ким ушу динге жакшы түшүнгүсү келсе, анда эч качан өзүнө тиешеси жок нерсеге асылбаганы кирмеген жакшыраак деген экен. Кийинкиси Анас бин Малик радhiyallahu anh айтат экен, бир жолу сахабалардын бирөөсү каза болуп калган экен. Бир сахаба каза болуп калды. Анан аны жерге берип жатканда, ошол жерде тургандардын бирөөсү бул бейишке кире турган, бул бейишке киресине мен сүйүнчү кабар берейин депти. Же болсо мен сүйүнчүлөйм деп турду. Адам сөз бейишке кирет дегенде жанына аны угуп турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, баландайдын баласы, баландай, сен кайдан билесиң аны бейишке кирерин? Кайдан билесиң, кантип сүйүнчүлөп атасың? Балким бул дейт, өзүнө тиешеси болбогон нерсе кийлигишкендир дейт. Бая пайгамбар түшүндүрөт. Балким бул өзүнө кереги жок нерсе кийлигишип алгандыр. Же өзүнө тиешелүү нерседен бөлүп бербей сараңдык кылгандыр деген экен. Же болсо биз айта албайт экенбиз, бир адамды өтө такы болсо деле, мисалы аалым болгон болсо деле, кандай болуп кетип турган болсо деле, ошол адамды мисалы биз айта албайт экенбиз. Ал балким сага кереги жок нерсе, өзүнө кереги жок нерсеге асылгандыр. Же болсо сараң болуп калгандыр. Мындай айтканда эч ким бир Алладан башка аны эч ким билбейт. Карасаң, адамды ошол адам эмне үчүн сахаба ошону айтып атат десе, баягы бейишке киришине сүйүнчүлөп, ал такыба болгон экен. Таркыбадан, Кудайдан корккондордон болгон экен. Өзгөчө мындай бир жүрүш турушунда дагы бүт баарын үлгү болгон адам экен. Эми ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Силер кайдан билесиңер? Муну бейишке. Эми сахаба билет, жанында жүргөн. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу эки нерсени айтып аткан. Кайдан билесиңер? Балким өзүнө кереги жок нерсе, тиешеси жок нерсе асылгандыр, же болбосо эмне экен? Же бир сараңдык кылгандыр дейт. Билбейт экенсиң да. Кара. Ошол себебинен субханалла, керек болсо өлүп атканда да ушул амалдын, адаттын себебинен адамдар эмне болуп калышы мүмкүн экен? Эртеңки күндө кайда барары белгилүү болуп калышы мүмкүн экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар деген сахабага карап туруп айткан экен. Өз напсисин билбөө,
жана өзгөнүн ишине баш катуу адамга жамандык жагынан жетиштүү болот деген экен. Мынекен өз нафсиңди, өзүңдүн нафсиңди контролдой албасаң, өзүңдүн нафсиңди субханалла ченей албайсаң, эмнени каалап атканыңды билбесең, же болбосо өзүңдүн каалооңо өзгөчө субханалла берилип кирип кеткен болсоң, сен өзүңдүн каалооңдун жетегинде жүрүп калган болсоң десең да болот, эми ошондой эле башка бир адамдын иштерине, башка бирөөнүн үй бүлөсүнө мисал алсачы, бизде ошо адат көп го. Мындай бир башка бирөөнүн үй бүлөсүнө мындай ушакташат, отуруп алып, башка бирөөнүн үй бүлөсүн бузат. Мындай ошолордун кемчиликтерин айтышат. Мисалы негизи элечи башка бирөөнүн мисалы жанагындай барбы, кээ бирлер кыздарын берет, турмушка берип коюп делечи. Турмушка бергенден кийин болду экен да, ал токтобойт экен да. Берип алат экен да, анан кийин субханалла күйөө баласын жамандап жүрө берет. Же болбосо субханалла ошол кийлигишет ошонун ортосуна. Жашоосуна кийлигишет. Ошол эле мезгилде субханалла мисал кээ бирлери мындай ишкерлик кылып аткан болсо биринин ортосуна, биринин аркасына мындай бир жанагындай нерселер кылышат да, жаман сөздөрдү өчүп. Ушунун баардыгы эле негизи эмне үчүн экен, бул башка бирөөнүн ишине баш катуу же болбосо башка бирөөнүн жашоосуна кол салуу экен. Мисалы бир адамды барып такс деп атып сала турган болсоң, мисалы белгилүү болду, өлдү, атып салдың аны. Бирок бул билгизбей өлтүрүү экен да. Бирок муну менен сен бир кишини өлтүрбөйт экенсиң да, целый бир үй бүлөнү, бир мамлекетти, балким бир айылды, балким бир чоң мамлекетти өлтүрүп салышың мүмкүн, жок кылып салышың мүмкүн экен да. Карасаң кандай нерсе, субханалла. Эмне үчүн анын аброюна кийлигишесиң, анда болгон жана болбогон нерсени айтасың, өтө берилип кетсең субханалла, калпайтып болсо да ошол жаныңда турган адамдарга жагалданганга же болбосо ошолор адамдарга мындай бир жакшы сөз айтам деп атып эле, баягыларга мындай курушакты кошуп отуруп, жалганды кошуп отуруп, баягыны таптакыр жамандап салышың мүмкүн, туурабы? Ошол себептен эмне болот экен? Анын дейт башка адамдын жамандык жагынан жетиштүү болот экен. Ага жамандык кылгандан жыгылган жагынан жетиштүү болот деген сөз экен. Ушундай экен. Бир адамдын кемчилигине, бир адамдын аброюна негизи эле кийлигиш кереги жок. Бул биздин ишибиз эмес. Акылдуу адамдын иши эмес. Эгерде сен менин динимдин канчалык экенин билгиң келсе, эгерде бирөөнү сакал коюп алган болсо, хижаб кийип алган болсо деле мейли, ушундай парда талмагандай никап кийип алган аял көрүп турган болсоң деле мейли, колунда теспеси бар узун көйнөк кийип алган эркекти көрсөң деле мисал алса, эгерде бирөөнүн кемчилиги жөнүндө айтып атса, анда субханалла күлүп коюп басып кете бер жанынан. Аны менен айтышпа, талашпа. Ойлоп кой, мунун дагы деле болсо динден түшүнүгү аз экен деп кой, басып кетип калыш керек экен. Канчалык адамдын ибадаты көтөрүлгөн сайын, канчалык Кудайга жакындаган сайын. Хасан Басыр деген чоң бир алым айтат. Ушундай деп айтат да, эгер дейт, эгер Алла Тааланын дейт, пендесинен баш тартканы дейт, же болбосо Аллах Таала карабай койгонун белгиси ушул дейт. Пенденин өзүнө тиешеси жок иш менен алек болуп калганды эле байкап койсоң болот деген экен. Карасаң кандай? Алла Таала сени карабай койгонун белгиси, же болбосо Аллах Таала сени мындай карабай эртең тосокко бара турганыңдын белгиси, же болбосо эртең жакшылык көрдө дагы, өлүмүңдө дагы, көрдө дагы тиги эмесин бар кайра өлүп кайра тирилгенден кийин дагы жакшылык көрбөй турган адамдар, булар субханалла билинип калат экен. Аллах аларды карабай койгон белгиси, бир адамды ушактап отурганын көрсөң эле, бир адамдын аброюн төгүп отурганын көрсөң эле, бирөөнүн айткан жанында жок мезгилде субханалла өз бирөөнүн оокатын санап отурганын көрсөң, бирөөнүн байлыгын санап отурганын көрсөң, бирөөнүн субханалла жашоосуна кийлигишип атканын көрсөң, анда аны жана акырын басып кетип кал. Негизи талашып тартышуу исламда жок. Талашып тартышуу ал аалымдарга. Аалымдар, динди жакшы түшүнгөн адамдар отуруп бир маселеден бир маселе чыгарып талашып тартышып отуруп, мындай айкындыкка, тактыкка келет экен. Алардыгы рахмат экен. Бирок субханалла бизге окшогон илимсиздер, билимсиздер бири-бири менен талашысы сөзсүз аягында уруш, жаңжал, же болбосо биринде айткан бирине фитна, бир бузулууга алып келгенден башка эчтеке болбойт экен. Ошонун себебинен ушуну түшүнүп коюшуң керек экен. Жакшы акылыңа түйүп койгон субханалла. Эгерде сен Аллах Таала чыдап салган адамдар көргүң келсе, анда бирөөнү ушактап отурган адамды эле карап кой болду. Бирөөнүн өзүнүкү болбогон нерсесине тиешеси болуп аткан. Отурду экен, бул ушунун баарын кайдан таап атат я? Бул жеп ичип атат, башка нерсе жок. Бизде адат калды ушунду айткангачы, бул жеп ичип атат. Же ушул бир нерсе кылды. Жок, билбейм, балким жана бир мен уктум эле, бир кытайлыктарды грабить эткен окшойт дейт.
Ошо окшогон сөздөр субхана билбей эле барсаң, мына предположение кылып атат да, акылы менен өзүнүн жүрөгүнүн экөөнүн ортосун ошо окшоштургусу келип атат да, мындай эметип алып турган бир тыйнакка чыгарып туруп, баягы көрө албастык, кызганычын ушундай бир чыгарып алгысы келип атат экен да. Анан эртең ушунун баарын мындай экөөнү клейлеп алат да, анан кийин любой жака иши баландай жөнүндө сүйлөп баштаганда, аны мен билем. Ал момун экен. Ой, ал момундай дейт экен да. Ошо менен субханалла баягы жашоосунун баардыгын талкалап аткан адамдар бар да. Анын жашоосу өзгөрүп кетпейт. Бирөөнүн күнү бирөөнө тийбейт дейби кыргызда? Туура айтып атамбы? Ошондой бирөөнүн жарыгы бирөөнө тийбейт. Мейли, мында эме жок. Бирок кара. Эч качан субханалла бирөөнүкү сеники болуп калышы мүмкүн эмес. Мындай золотой правило бар да, бир алтын бир өзгөчө бир субхана тартип бар. Аллах ар бир адамдын ырыскысын өзүнчө жазган. Ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы бар. Ар бир адамдын субханалла өзүнүн бир Аллах таала жазып койгон ажалы бар. Бул экөө дайыма адамды субханалла мынекен күтүп отурат экен да. Унутпаш керек, ажал менен адамдын ырыскысы сенин аркаңан ээрчип жүрбөйт эч качан. Сени алдыңда күтүп отурат. Ошол себебинен бирөөнүн жашоосуна, бирөөнүн кылып аткан ишине өзүңө кереги жок жагына киришип ала турган болсоң, анда өзүңдү эле отко же түбөлүктүү азапка салганыңдын бир белгиси болду. Машалла. Алымдар түшүндүрүп айтат экен. Өзүнө тиешелүү болгон иштерди кайсы нерсени айтабыз? Тиешеси жок деген нерсе кайсы айтабыз десе, анын күнүмдүк жашоосуна керектүү болгон тамактануу, кийинүү, үй жай күтүү сыяктуу болгон өзүңдүн ишиң бул сеники экен. Бирок кереги жак жагы кайсы жак десе, субханалла бул байлыкты көбөйтүүгө болгон умтулуу. Ошондой эле бийликке үмүт кылуу, бирөөнү ушундай бир нерсе кылып коет деп. Бир адамдардан ошо өзү мактаган уккусу келүүсү бул өзүнө тиешеси жок нерсе экен. Эмне үчүн билесиздер, ушул төрт нерсени алымдар түшүндүрүп айтып атат. Эмне үчүн байлыкка умтулуу шариятта улуксаат? Шарият улуксаат. Бай болуш керек. Негизи субханалла шариаттын өзүндө бай болбогула деген жер жок. Ырыскыңарды кубалагыла, ырыскыңардын аркасынан субханалла жүргүлө, аракет кылгыла деген Куранда, хадисте толтура. Сурагыла дегени бар, аракет кылгыла деген, соода кылгыла деген нерсеси бар. Карасаң, ушундай нерселер бар. Эми ошол эле мезгилде субханалла бийликтен үмүт кылуу, ошондой нерсе жана айтып аткандай, адамдар мактануу бул шариятта улуксаат эмес деп ойлобогула. Бул улуксаат эле нерсе. Бирок качан адам ушул нерсеге берилип кетсе, берилип кете турган болсо, анда ал адам буга жетүү үчүн бүт нерсени кылып салат экен. Адам өлтүрүп коюшу мүмкүн экен. Субханалла жанакындай бир өзгөчө бир эң жаман деген нерселердин баарын кылып отурушу, тепсеп отурушу нерсеге жеткен аракет кылып коюшу мүмкүн экен. Ошол себептен мунун өзүнө тиешеси жок деп айтылат. Ырыск акыйкатта субханалла жазылган, ал Аллахтын алдында экенин унутпашыбыз керек экен. Аллаху акбар. Өзүнө тиешеси жок иштердин дагы бирөөсү дейт, адамдар тууралуу уккан сөздү башкаларга айтып берүү. Имиш сөздөргө, дейт деген сөздөргө мисал калса, азыр биз жанагындай хайп жанагындай бир эмелерге көнүп алдык го. Бир нерсе өзүнө мындай бирөө интернетке чыгарып туруп тык чыгарып турган болсо, ошол туурабы, туура эмеспи таратып башташат. Туурабы, туура эмесми өтпөйт да. Мейли кайсы боло турган болсо, жасалган нерсеби таратып башташат. Ушунун баардыгы тең бул өзүнө тиешеси жок нерсе. Эгерде бир нерсе, бир маалымат уга турган болсоң, ошол маалымат 4 жерден чыкмайын, 4 жерден көрмөйүн, жок, 4 сахих болгон бекем адамдан укмайын, ошо маалыматты таратуу шариятта арам. Бүттү. Бирөөнүн канын ичтиң, бирөөнүн сумун сорпосунда тойдуң деген сөз. Некен? Өзүбүздү субханалла өзгөчө сактаганга аракет кылышыбыз керек. Анткени Кудай Таалам өмүрдү бир эле жолу берет. Өмүрдү бир эле жолу берет. Эки жолу да бербейт. Бир эле жолу берет. Канча жашаарыңды билбейсиң. Бирок мен дайыма айта берем субханалла. Бул мен айткан жокмун. Пайгамбар, сахабалар, табейни, чоң аалымдар бар ушул айтып келген. Кандай жашасаң, ошондой өлөсүң. Кандай өлсөң, ошондой сураласың.
кандай суралган болсоң ошого жараша тозогуң же бейишиң болот. Каяка бараның ошо менен ченелет. Ошо сен өмүрүңүздү текке кетирбейли. Кереги жок нерсеге, тиешеси жок нерсе асылып алып, эртеңки күндө субханалла тозокту көздөй бети менен же болбосо бети тытылган акыбалында бети менен сүйрөлүп, ыргытылып калбайлы. Субханак хамдика шанта астагфирука ва атубу илейк. Аллах таала баарыбызга өзүгө тиешелүү нерсе амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Амин.